катуу аят да. Туугандар, азыр могул мен айтып анан таржыма кыла турган аят көптөгөн ислам аалымдарынын такыбачылыкка келип тооба кылышына себеп болгон аят. Бул аят адамдардын жүрөгүн 360 градус бура турган аят. Кайсыл аятты окуйт кызым? Куранда бар. Алам я'ни лиллазина аману ан тахша кулубухум ли зикрилlah ва ма назала минал хак. Бул аят имандуу сиз менен бизге айтылып атат. Имансыздарга эмес, жалпы адамзатына эмес. Көңүл буруңуз. Не деп айткан? Куранда. Алам я'ни лиллазина аману. Имандууларга вакыт саат келип жетпедиби дейт. Имандууларга болду эми, болбодубу эми, вакыт жетпедиби дейт. Эмнеге? Ан тахша кулубум ли зикрилlah, жүрөктөрү Алланын зикрине коркууга вакыт келип жетпедиби дейт. Жүрөктөрү менен билгенден кийин баш ие турган вакыт келип жетпедиби? Үй бүлөсүндө мээрим менен карай турган вакыт келип жетпедиби? Болду эми арагын, тамекисин жыйыштыра турган вакыт келип жетпедиби? Болду эми намаз окубай таштаган, намаз окубай жүргөндүгүн жыйыштыра турган вакыт келип жетпедиби? Болду эми мекендин, элдин, жеринин кадырына жете турган вакыт келип жетпедиби? Ва ма назала минал хак, Алла Тааладан акыйкат түшкөн динге, Куранга, шариатка, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи алып келген акыйкатка жүрөктөрү ээрий турган вакыт келип жетпедиби дейт. Дагы эмне керек деп атат да инсанга? Бул жүрөк ээрип, шариатка ээрчиш үчүн дагы эмне керек? Вакыт келип жетпедиби дароо эле эбак эле дейт. Вал аяттын уланысы ушул жерден дагы бүтүрбөй, вала якуну калладин утул китаба мин кабл. Мурдагы китеп ээлери жөөт менен христиандардай болбосун дейт. Сабак кылып атат. Силерге вакыт келип жеткен мусулмандар, мурдагылардай болуп калбагыла, кандай болуп калбагыла? Фатала алейхимул амад фaqasat qulubuhum. Алар кийин тооба кылам. Мага азыр эрте, оңгүлүмдүн бири ачыла элек, мен жашашым керек деп кечиктирип, алардын жүрөгү карарып таш болуп катып калган дейт. Канчалык инсан жакшылык ой келгенде кечиктирген сайын, тообону кечиктирген сайын, кийин кылам, али убакыт бар, али өмүр бар деп отуруп, өлгөнүн билбей калат, кантип өлүм келгенин кичи кыямат, анан жүрөгү таш болуп калганын билбей калат. Жакшылыкты кечиктирген сайын, жакшылык адамдан кача берет. Тообону кечиктирген сайын жүрөк карары берет. Жакшылык иштен кетенчиктеп, кийиндеп, тоң моюндук кылган сайын жүрөк катып кала берет. Жүрөк катып караргандан кийин болду, адамды алып келе албайсыз туура жолго.